Ош мамлекеттик педагогикалык университетинин колледж бөлүмүндө дүйнөлүк тилдер кафедрасы тарабынан олимпиада уюштурулду. Олимпиада англис тили жана орус тили адистигинде билим алган студенттер ортосунда өтүп, жеңүүчүлөр аныкталып, аларга сыйлыктар тапшырылды. Бул самалык кафедранын уюштуруусунда жыл сайын салтка айланып өтүп келет. Бул ирет өзгөчөрөөк өткөргөнгө аракет кылдык дейт дүйнөлүк тилдер кафедрасынын башчысы Гульсара Сарыбашева. И вот в этом году мы купили книги. В основном это книги для английских групп и МИШФАК. Это у нас есть контингент преподавателей начальных классов, начальное образование и соцработники. И наша цель была, чтобы дать качественное образование, чтобы студенты были активны на уроках и получили достойное образование. Олимпиадага катышуу үчүн студенттерге чек жок. Катарында өз билимине ишенгендер катышып, билимдерин сынашат. Арасында англис тили жана орус тили боюнча 2 сабактан да олимпиадага катышкандар бар. Бул сынакка катышып, алдыңкы орундарды ээлеген студенттер өзгөчө кубанып, бул биздин 3 жыл окуган билимибиздин жыйынтыгы деп, мындай жеңүү эмес, катышуу да чоң сыймык болгонун айтышат. Бул олимпиадага орун алган эмес, бул олимпиада биз катышуу үчүн эле бул бизге аябай сыймык болду десем болот. Бул 3 жыл окуганыбыздын жыйынтыгы. Биз аябай кубанып жатабыз, албетте. Буга биз мугалимдерибиз Ахматова Жазгүл жана Надира Токтогуловна жана волонтерлорубузга чоң ыраазычылык билдиребиз. Олимпиада негизи 3 турдан турду. Биринчи бизде грамматика текшерилди, экинчисинде биз ооз-эки дискашн деп коет, талкууладык. Ал эми үчүнчү турда аудирование угуп, жазуу боюнча сынак болду десек болот. Так как английский у меня пока не очень развит, но я развиваюсь, я получила 2 место, что тоже хорошо для меня, потому что английский это все-таки сложный язык, поэтому я очень рада. Я закрепила свои знания, узнала что-то новое, и я буду развиваться дальше. Бул иш-чараны уюштуруунун башкы максаты студенттердин үйрөнүп жаткан билимдерин тереңдетүү жана ага болгон кызыгуусун арттыруу болуп саналат. Мунун натыйжасында жогорку окуу жайларынын ортосунда шаардык, республикалык жана эл аралык олимпиадаларга катыштыруу багытын көздөйт. Ошондуктан окутуучулар өздөрү берген билимдерден сырткары да бир топ борборлор жана ыктыярчылар менен тыгыз байланышта иштеп, студенттердин билимин тереңдетүүгө, өркүндөтүүгө аракетин күч кылышууда. Англис тилине чет тилдерин үйрөнүү, тыгыз үйрөтүү максатында биз бир канча долбоорлор менен ошону менен биргеликте эле Бишкектеги тынчтык корпусу менен тыгыз иш алып бара жатабыз. Себеби бизге мына сентябрь айынан баштап волонтерлор келип, буга чейин биздин 3-чү курс, 2-чү, 3-чү курстардын кеп практикаларында атайын өзүнүн talking клабтарды өтүп, ошону менен бирге эле аксыз тил курстарын үйрөтүп келе жатат. Белгилей кетсек, колледж бөлүмүнүн базасында Америка билим берүү борбору ачылган. Мында англис тилин үйрөнүүгө кызыктар болгон студенттер билим алышты. Борбордо чет өлкөлүк ыктыярчы Джон студенттердин кеп практикасын өнүктүрүү максатында Talking Club жана 2 айлык тил курстарын өттү. Дүйнөлүк тилдер кафедрасы мындан сырткары эл аралык билим берүү долбоорлору менен тыгыз иш алып барышып, алдыда дагы бир топ иштер пландалууда. Ошского государственного педагогического университета группы БК-27 Нурдинова Зарина, занявшая 1 место в Олимпиаде по русскому языку. Нурайым Адилбекова, Борончу Ергешев, Ошемпу жаңылыктары.